Баларымды сорған үйге алып шығып құтқарып қалдық. Соның ортасына алып кетіп құтқарып шықтым. Эми дагы жакшы, бая мал короодо эмес, талаада болгон мезгилде болду да. Мисалы аны жерде азыр бир там кыйрап жатат. Ошол короодо болсо, ошонун малы эмес, бардыгы кыйрамак. Үйлөргө келди, эми бул апатты Кудай сактасын. Аба ырайынын кескин өзгөргөндүгүнө байланыштуу табигый кырсыктардын кооптулугу күч алууда. Кечээ Алай районунун Корул айылында 15 мүнөттүк жаанын кесепетинен 170 турак үй, бир мектеп жабыркап, бир китепкана толугу менен сел менен агып кеткен. Айылдагы мындай сел соңку 20 жылдан бери болгон эмес. Ал эми айылдын башындагы Жумакеевдин үй бүлөсү эң көп чыгым тартты. Жарым чамасында болду да. Biz bunday neme kütkön emес элебиз. Сонун түгүндө калып калдык. Айтканга билем. Табигый кырсык катталган учурда Гүлиза Сариева жаш балдары менен үйүндө болгон. Көтөсүз келген сел коро жайын бүтүндөй каптап, азык түлүгүн жада калса короодогу коюн да кагызып кеткен. Сел ташкынынын көлөмү дубал тосмосун бузуп өтүп турак үйүн тосуп калган. Бул үй бүлө болжол менен миллион сомдон ашуун чыгым тартты. Жаш эне кош бойлуулугуна карабай, наристелерин терезеден куткарганын айтат. Коркуп калган Гүлизайым балдары менен психологиялык жардамга муктаж. Резкий келип басып калды да, не кылышыбызды билбей туруп калды бүттүн ортосунда. Мына үйүбүздү тегеректери суу каптап калды. Айнектен чыга албайбыз, бияктан чыга албайбыз. Өз энебиздин жылдыгын чыгарып, бир күн мурун ити шаяк тамак аш продуктылар болду мындайдан калып кетти. Жеген эчтекебиз калбай калды азыр. Күкүнө болбогондо мен балдарымдан бүгүн айрылмак экенмин да. Бир катты тажы болмок экен. Ушуга шүгүр кылам, ушу балдарым эсен калганына магачы. Ана биздин чоңдор болсо, баягы өздөрүн көргөзчү эле эмеден нары кетип алышат да, көпүрөдөн нары. Бияка келген эч ким жок. Эл аларга качан депутаттык эме керек болгондо гана эл издеп келишет да бу жерге. Бирөө сурап келген жок. Эми айыл өкмөттөн келип алышты, МЧС келдик дешип. Экология ошо МЧСтен деп келип кетишти. Анан башка эч кимди көргөн жокпуз бизчи. Тилсиз жоодогу кырсык кече саат 16:30 чамасында катуу жаап өткөн жамгырдын кесепетинен пайда болгон. Сел коктук олоттордун алдында жайгашкан Корул аймагындагы 174 турак үйдүн королоруна, анын ичинен 32 үйдүн жер төлөсүнө кирген. Элеттеги мектептин жер төлөсүн каптап, бир китепкананы толугу менен жууп кеткен. Китепкананын ичиндеги бир компьютер жана 6170 китеп сел менен аккан. Мындан тышкары бир фаптын короосун суу каптаган. Айылдагы кырсыктан улам өзгөчө кырдаал жарыяланып, жарандык коргонуу жыйынында тийиштүү кызматтын баары тартылган. Биз жарандык коргонуу бүгүн жыйында жарандык коргоонунун отурумунда бардык жарандык коргоонун жетекчилеринен биз тапшырма бердик. Анан бүгүнкү алдын ала канча иштер болуп аткандыгына тастыктадык. Азыр эми саат 5-6га чейин ушул бардык жарандык коргоонуу канча ушерп кетти, канча техника, канча мал, канча үйлөрдү жарып кетти. Мына библиотекага барсак, библиотекадан азыр 6175 китепти дагы тешип кетип алып кеткен. Андан тышкары мына мен айтып аткандай үй бүлөлөргө кирген. Азыр санэпстанция дагы бүгүнкү күндө хлорлорду алып келип зыялсыздандыруу иштерин жүргүзүп атат. Селдин кесепеттерин жоюу үчүн өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын 32 техникасы, 176 куткаруучу тартылган. Айылдагы негизги унаа жолдору ачылып, 6 электр мамычасы жаңыдан орнотулуп, электр энергиясы калыбына келтирилди. Сел ташкыны олуттуу зыян келтирген үчүн кошумча райондогу Коргоо министрлигинин аскерлери жардамга чакыртылган. Коомдук коопсуздук топ райондук ички иштер бөлүмү тыкыр көзөмөлгө алган. Биз Миноборонуга караштуу Гүлчө айылындагы солдаттарды тартууга дагы муктаждык жаралгандыктан азыр тиешелүү иш-чаралар каттар жолдонуп, алардын келүүсү күтүлүүдө. Бул жерде биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 5 техникасы иштеп атат, калыбына келтирүү иштери боюнча. Ошондой эле Гүлчө айылындагы өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн 19 өздүк курам, республикалык өзүнчө куткаруу отрядынан 10 өздүк курам жеринде суу сордуруу иштери менен алек болууда. Ошондой эле үйлөрдүн огородторуна толгон шагалдарды сыртка ташуу иштерин жүргүзүүдө азыркы убакта.
Кырсыктан 4 ички чарбалык көпүрө жана 1 мамлекеттик маанидеги көпүрө жабыркаган. Бүгүнкү күндө район борбору менен байланыштырып турган негизги өтмөктү калыбына келтирүү башталды. Уна тыгыны жаралбаш үчүн дарыянын жээгинен атайын жол салынып, көпүрө 2 күн аралыгында калыбына келтирилери айтылды. Селден жабыркаган айыл элинен Жогорку Кеңештин депутаты Талайбек Сарбашев кабар алып, көйгөйлөрүн жеринде укту. Мына областтык бардык жетекчилер келиптир. Мен сүйүнгөнүм мамлекеттик кызматкерлер бардык ушул жерде экен. Техникалар бар экен. Бүгүн жолду беребиз дейт, эртең күнү. Светти бүгүн беребиз деп атышат. Айыл өкмөтүнө жаныңарда экен. Бири-бирине жардам берип, тазалаштарына эмчестен күчтөрдү алып келиптир бардыгына. Мына ушу селдин орду жол ушул болуп калды. Бул жолго 90-жылы келип теп кеткен. Ошондо курабыз деген, бирок жол gördün mü elden demesinin agorotdan urgundan pasayıp ketken. Kötörmeydi. Hazır da hem tegizlep koyup atat. Eşi ol dağı ketet. Şöyle büyük kötörüş gerek. Ama taşlardı gördüңөр mü? Şöyle toğdan düşüp geldi. Ağıpçı. Emçes degen gıdırıp mına жерге damba kuruş gerek, milerge mınday kuruş gerek dep. Materialdarın berse el özdele jardan berет. Açıgın aytkandaçı. Кырсыктан жапа чеккен үй бүлөлөр мамлекеттен материалдык колдоо күтөт. Кооптуу деп табылган 2 турак жайдын тургундары убактылуу башка жакка көчүрүлдү. Элиттиктер мындай катуу сел соңку 20-30 жылда катталбаганын айтат. Мына жаш балдар, жалаң мына келиндерчи жалаң стресс абалда да азырчы буларды караган эч ким болгон жок. Мына 11-ди жаңы бүткөн бала менен 8 жаш бала, 3 жаш келин ошо чыркырап ыйлап отурду. Ушу наркы өйүздөн өтөлгөн жокпуз да жардам берелик десе курчоодо калышты. Ушундай эле курчоодо калышты. Анда мамлекетке ушул элдин керектери жок да турабы. Бул жаратылыштын кырсыгы турабы. Жаратылыштын кырсыгында мамлекет өзүнүн элин карабаган мамлекет, анда мамлекеттен налог төлөп эле кереги жок турабы. Бүгүнкү күндө өлкө аймагында 3103 дарыялардын жээктеринде 2503 сел жүрүүчү сайларда кооптуу тилкелер катталган. Жыл башынан бери 22 аймакта көлөмдүү сел түшкөн. Сел суулары агуучу каналдар тазаланбай, жолдордо курлардын сыйымдуулугу төмөн болгон үчүн табигый кырсыктын кесепеттерин жоюуга терс таасирин тийгизип келүүдө. Айрым аймактарда каражаттын тартыштыгынан улам дамбалар курулбай келет. Кечеги нөшөрлөгөн жамгырдан улам Карагулчу, Араван райондорунда дагы сел жүргөн. Кыргыз гидромет өлкөдө туруксуз аба ырайы болорун эскертүүдө. Абдумалик Базарбаев, Эркин Бакиров, Ош ТВ.